Арбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Керме тоонун жээгинде биз кайрадан момундай болгон материалдарды жүктөп атабыз. Урматтуу туугандар. Машалла. Үйлөрдүн сапатын кармаган арматуралар ушулар болот да. Российский арматура алынды бүгүн дагы буюрса. Бүгүн дагы 520 метр российский арматура алдык 12-лик. Ай, машалла. Биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолу Ош жергесине муктаждар үчүн турак жай комплекс салып аткан курулушка экинчи кабатына момундай болгон арматуралар келди туугандар. Бир эмес бир нече үй бүлөлөргө момундай курулуштарды салып атабыз. Быйыл 2026-жыл азыр июль айы. Кече күнү Кудай кааласа плиталар коюлуп, мына сонун иштер кетип атат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылар арбаңыздар. Бүгүн буюрса 14-июль 2026-жыл. Урматтуу туугандар, биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолу Ош жергесине муктаждар үчүн салып аткан үйлөрүбүздүн экинчи кабаты бүгүн буюрса башталды туугандар. Бүгүн 14-июль 2026-жыл экинчи кабаты башталды. Себеби биз кече түндө 13-июль күнү 14-үнө караган түнү Жалал-Абадтагы бир ажыкебиз жөнөткөн, ажыкебиз берген экинчи кабатка дайындалган плиталарды биз түнкү саат 12:01-де коюп бүтүп, дароо биз ошо плитанын чекесине замок, сейсмопоюздери, регилдери, колонналар куюла турган. Мына ошого туугандар бүгүн биз момундай болгон, көргөзүп койсоңузчу. Мына российский узундугу 12 метрлик, узундугу дагы 12, размери дагы 12 болгон российский арматураларды алып келдик туугандар, мекендештер. Буйруса мына азыр мындан сырткары цемент алып келдик. Бизде жумуш мына ушундай. Эми туугандар, мен өзү кече 13-июль күнү шашып келип калдым. Эмнеге анткени 12-июль күнү мурда күнү шашып келдим. Себеби усталар строй материал медер түңөндү, иш токтоду. Биз 1-2 күндөн бери отуруп калдык. Биз кедебиз медер дегенден мен ушунчалык баягындай жан талбастап, мындай айтканда ушу Жалал-Абадтан ушул жерге чуркап келгендей эле шашып келдим окшойт. Себеби ушул усталар кетип калбасын, иш токтоп калбасын, ушул иш ушинтип эле чала бүтүп калбасын. Бул жерге дагы бир уста алып келип кайра салыш чоң эле бир туугандар маселе да, ошого ушундай болбосун деп мен усталарды кармап, дароо шашып, мына ушул Жалал-Абадтагы ажыкебиз жөнөткөн плиталарды алып келип, түндөп коюп, дароо момундай болгон арматурага акчабыз жок болчу. Азыр арматураны алып келдик, 1,5 тонна цемент алып келдик, рейкаларды ушинтип шашып келип калдык да. Бул арматуралар каяктан келди десеңиздер, кече күнү бизде Москвада Кутман деген бир тууганыбыз, бизге ушул күнгө чейин аябай жакшы жардам берип келген. Ошол бир тууганыбыз 50 000 каражат жөнөткөн, 50 000. Мына ошол 50 000 каражатына буйруса бүгүнкү күндө туугандар эмне материалдар келди десеңиздер, ошол Кутман бир тууганыбыздын өзү экинчи кабатына 1 КАМАЗ кирпич ашыгы менен ушу кирпичке жаратабыз деп кармап отурдук элек. Бирок кирпичке чейин ол арматура зарык болуп аткандан, арматура ушул 520 метр арматура мынакей баасын көргөзүп коюңузчу. 34.960 сом бул арматура ке. Мынакей. Андан сырткары туугандар, бул жерде бизде цемент мынакей 1,5 тонна цемент 10.800 сом, 1,5 миң сом бир пачка доставкасы менен жалпысынан 13.700 сом.
Андан сырткары бул жерде 6100 сомго камыттар. Ошо менен жалпысынан бүгүн 55 миң сомдук материал алып келдик. Ушул Кутман Миртугановдун каражатына дагы кошумчалап ушул материал жана усталарга азык-түлүк продукт алып келдик, туугандар. Мына ушундай. Анан улан Америкадан улан досубуз 1 КАМАЗ кирпичке каражат салган. Мына буйрса болгону ушул 34-35 миң сом гана бизде азыр ушурда ушундай акча турат, туугандар. Эртеңки күнү 1 КАМАЗ гана кирпичибиз бар, каражатыбыз абсолютно токтоду. Не кылабыз, туугандар, кандай кылабыз эми? Усталардын кызмат акысы бар, башкасы бар, туугандар. Эми жардам берем деген бир туугандар, мына бүгүн Россияда чогултуп аткандар бар, аманат жөнөтөм дегендер бар. Туугандар, карап отурбай, ойлонуп отурбай, мына бүгүн биз аз көзүбүз чачырап турат, бүгүн аракет кылыңыздарчы сурандычы. Анан мындан сырткары туугандар, кече плитаны ушул жерге алып келип коюп бериши, плитаны алып келип Жалабаттан алып келип установка коюп беришине 20 миң сом каражат алды манипулятор кран. Бул 20 миң сомду биз өткөндө Актиниет аманат группа тайпабыз бар, ошол тайпабызда 35 миң сом, 36 миң сом каражат чогултканбыз. Ошол Азамат досубуз, Нурболот досубуз, дагы бир тууганыбыз, өзүбүздүн Москвада Эрболот эбойинибиз досу менен 10 миңден 20 миң салган, ошентип баарыбызы биригип 35-36 миң сом болгон, ошонун 20 миң сомун ал жака бердик. Сиздердин дагы аманатыңыздар ушул жакшылыкка жарады. Бир тууганыбыз ушу плитаны берди, ошо плитаны ушул жерге орнотуп, установка кылып бергенде сиздердин аманатыңыздар жарады, туугандар. Мындан сырткары ошол жана 15 миң сом каражатыңыздарга, туугандар, мына ушундай материалдар. Мындан сырткары биз кече усталарга шерийге тутканда 10 миң сом аванс өткөрдүк. Анан аркада, туугандар, мен кече видеодо көргөздүм. Бизде аркада сарай дагы болду, туугандар. Сарайга биз өткөндө 25 миң сомго пескаблок алдык, 5 миң сомго арматура алдык. Андан сырткары цемент, шебен, мына ушундай материалдар кетти. Мен бир жума бул жерде болбой калып, бирок мен бир жума бул жерде болбогондо эмне материалдар түштү, канча сомго материалдар түштү, мен кийинки эфирлерде кеңири бөлүшүп берем. Мына 1 КАМАЗ кум түштү. 1 КАМАЗ кумуң 14 миң сом болуп атат, туугандар. Ошол 14 миң сомдун дагы Мараттын жакындары, туган достор окшойт. Канчасын бир 7-8 миң дейин берди. Мен 8 миң сом салдымбы, так эстей албай калдым. Мындан сырткары бул жакты көрөп койсоңуз, цементибиз да уну кара пленканын ичинде цементибиз аз гана цемент калды. Цемент да түгөнүп, азыр мына цемент алып келдик. Анан мына отцеп да мен жокто ушул 1 КАМАЗ отцеп жүргөнбүз. Отцеп да түгөндү. Жүрүңүз эми. Так. Бизде эми кандай жумуш болуп атат, туугандар? Мына азыр мынол болгон камытчы, мынол камыттар. Мына бүт ушу колонна, мына колонналары аралыгы 25 сантиметрден токулуп, жакындан токулуп. Урматтуу туугандар, мен азыр айтып өткөн мынал арматурага камыттар, мынакей момундай болуп камыттар токулат да. Биз бул фундаменттин астына подушка куйганда да ушул 21 карыштан, 20-25тен, андан кийин фундаментке дагы 4 катар арматурага ушундай камыт салып 20-25тен, ал эми мына колонналарга дагы мына камыт, мына айтылышы камыт делет. Ушуну дагы 20-25тен аралыгын кылып токуп ушундай алып койдук да. Негизи билесиздерби? Эми үйдүн сапатын азыр замандын талабына жараша ушундай кармайт, ушул сапаттуу, эми Кудай сактасын, жер титирөө башкалар болгон болсо, мына ушулар жардам берет да. Биз негизи дагы бир жанагы строительдердин бир баягындай изилдеп чыккан бир эмеси бар. Арматуранын канчалык жоондугу маанилүү эмес, мына камыттардын канчалык жакын токулгандыгы маанилүү экен да бул стройкада. Сиз, урматтуу туугандар, китайский же местный арматураны алып туруп деле, мына камытты канчалык жакын токсаңыз, ошол бакубаты күчтүүрөөк болот экен. Эгер сиз российскийнин калыңын алып туруп, мына арматураны 1 метр 50 сантиметрден алыс токуп койсоңуз, анда бунун бакубаттылык күчтүүлүгү слабый болот. Эмнеге дегенде туугандар, мына как столпадай болуп туруш керек да, түз болупчу. Ошо түздүктү кармаган мына камыттар болот. Мисалы, билесиздер, столпалар, столпаны көргөз койсоңуз, ошол столпалардын дагы, мисалы, ачып көрсөңүз, ичинде камыттары 10 сантиметрден же 5 сантиметрден болушу мүмкүн да. Мына ушундай, мына урматтуу туугандар, азыр бизде мына 20 сантиметрден токулуп атат. Анан бул жакты көргөзүп коюңузчу. Биздин мына кече коюлган плитабыз. Мынакей, машалла деп коюңуздар. Эми бир жагынан момундай болгон кичине ачык калды. Эмнеге дегенде, бизде не стандарт болуп калган да, 3 метрге же биз 1 метрликтен 3 плита коюшубуз керек эле. Же 1,5 метрлик плита деле бул вряд ли экен. Ал эми стандартный плита бул 1,20 болуп айтылат экен. Мына плита ушул Союздан берки стандарт плитасы ушу 1,20 экен, ширинасы. 1,20дан өкөнү койгондо мына жерге, урматтуу туугандар, 2,40 болуп калып атат. 60 ашып калып атат. 60ты биз бир жерде эмес, эки жерден ашып туруп, момундай арматура коюп, регель токуп атабыз, туугандар. Мына ушундай.
Анан эми ушул берип аткан бир тууганыбыздан Алла разы болсун. Мына ушул кече күнү өткөндө мен баасын ушул эки чекеси ушунда ачык калса 80 000 сом болот деген ушул плитаны. 1,20-лыктан 6 тонна алсак. Ал эми 1 метрликтен үшөөнү алсак, дуалдан дуалга чейин жабылган болсо бул 90 000 болот деген. Мындай айтканда кече биздин Жалал Абадтагы ажекебиз 80 000 сомдук плитаны ушул жерге мындай айтканда хадия кылып жардам кылды муктаждардын үйүнө туугандар. 80 000 сомдук. А бирок бул азыркы базар баадагы, азыркы заводдогу, азыркы момундай арматура менен куюлуп аткан плитанын баасы бул 80 000 сом. Ал эми могул келген плита бул Союздун плитасы туугандар. Азыр плитаны бир кабат эле алдына же үстүнө эле арматура салып койгон болсо, мурда Союздук плитасында үстүнө дагы астына дагы арматура салат. Кыскасы бул аябай күчтүү туугандар. Ошол эми мына устакелерибиз азыр арматураны келер замат камыттарды токуй баштады, иш уже жүрүп баштады. Иш токтоп калган болчу да. Кече 2 күн мурда эле могул устакелерим мени урушуп аткан. Медер кетейли же материал алып келип бер депчи. Мына азыр устакем настроениясы жок. Мен келсем дагы кыжалат кылып, не болду, кандай болду, эртелетпейсиңби деп атат. Салам алейкум, кандайсыз? Салам алейкум. Дей сол жакшыбы? Кача бербеңчи ака. Мына буйруса кече урун плитаны коюп алдык ака. Коюп алдык. Жүрөп плита эмсал кийин болду, узактан келди, переваллар ашып. Кудайга шүкүр менен коюп алдык. Ичинде 1-2 күн күтүп калдык ака. 2 күн күтүп калдык. Ооба, 2 күн. Анан материалдарыбыз дагы эми мына плита коюлар замат арматура куда калса бүгүн келди. Ой, эми балдардын да маанайы түшпөсүн ака. Биз деле ушуну бүтүрүп алайлы деп аракет кылып атабыз. Материалдар задержка кылбайлы деп атабыз. Узак жиден энди кыйын экен деп катта техниканы. Ооба, түнкү саат 12-1ге чейин коюлду акалар, Мына ошол эми Кудай кааласа биянын экинчи этажын материал болуп турса эле тез эле бүтсөк керек Кудай кааласа. Кудай кааласа бир жумада эми аракет кылабыз. Аба хабалар жакшы болуп турса, кирпичлер кесе эртеге тезлешип болду. Жарайт. Болду, жарайт. Урматтуу туугандар, анан кирпич демекчи кече мисалы 2 КАМАЗ кирпич чечилди дедим элем го. 1 КАМАЗ кирпичтин каражатына мына бүгүн биз материалдарды алып келдик. Бизде азыр бүгүнкү күндө 1 КАМАЗ эле кирпичтин каражаты бар туугандар. Эми эртең биз дагы жок дегенде 5000 кирпичке каражат даярдашыбыз керек. Мен бүгүн ушул кирпичке чейин арматура керек, цемент керек, рейка керек, камыт керек дегенден усталар мен урушуп аткандан алып келдим туугандар. Анан усталардын кызмат акысы деген турат. Урматтуу туугандар, усталардын кызмат акысы мени азыр мындай айтканда ойлондуруп атат. Пешенетер, эмгек акы, чыныгы менет, эч кандай баш көтөрбөстөн аракет болуп атат. Биздин жакшылык менен күрөшүүбүзгө ишенип, ушул устакелерибиз дагы жок дебестен мына куруп берип атат. Бүгүнкү күнчө биз 30 000ден бир аз ашыгыраак каражат өткөргөн болсок, мына бул жер жалпысынан 200 000ден ашык уже уста акысы болду. Мен туугандар 2 күндүн ичинде кайдан жайдан болсом дагы балдар устакелер биз бала чакага кийим кылыш керек, каражат салышыбыз керек болуп атат деп кызмат акысын 1-чи кабатын эсептешип атат. Ушуга туугандар кайдан жайдан болбосо дагы бир 2-3 күндүн ичинде 200 000 сом акча табышыбыз керек. Шуну кандай кылам, эмне кылам деп могул сыртыман билдирбеген менен ичимен аябай кыжалат болуп турам. Мына мынтип материалдарды нарактан берактан алып келип атабыз. Бирок деген маселе болуп турат да. Мына арматура хорошо чечилди. Ажекебиз Кудайга шүгүр мына плитаны чечип берди. Мына цемент жетпейт дагы, бизге дагы жок эле дегенде бир 3 тонна цемент керек болсо керек. Цемент болсо эми пока 1,5 тонна алып келдик. Арматурага мына толугу менен чечилди. Эми экинчи кабатка 5000 кирпич керек. 5000 кирпичиң 9 сомдон болгондо бул 45 000 сом болот келиши, ушул жерге жетип келиши туугандар. Ошол нерсе ойлондуруп атат. Кандай кылалы туугандар? Анан усталардын кызмат акысына мен 3-4 күндүн ичинде 200 000 сом акчаны даярдап бериш керек. Кандай кылабыз туугандар? Шуну бир ойлонгон сайын башка чыгат, эмне кылышты билбей турам. Устакелерге билдирбей каражат бар, кыжалат болуп айдай бергиле деп эле маанайын көтөрүп эме кылып атабыз туугандар, ачыгын айтканда. Эми азыр мен бул сөздөрүмдү жанына барып айтсаң ишин таштап атып да кетип калышы мүмкүн. Анан туугандар, мына бул биздин мына комплекстен артында дагы мына баня санузелибиз мынакей бүттү. Бизде кече күнү ушул сиздер Эмбанк жана Сбербанкка салып аткан аманатыңыздарга туугандар көп иштер болуп атат бул жерде. Мына сарайдын дуалын караңыздарчы, эми сонун болгон. Ажаткана бүттү, мына жерге чек жейип караңыздар. Мына сарай Г формада мына ажаткананы кошуп жабылат мына жака чейин. Отункана, көмүркана, скалат, кладовка, ушул буктаждардын ушул кем карчыгы баары ушул жерге кирет. Г формада бери каралып, бир скат болуп жабылат. Бир заодно бул жер заборду дагы
сарайдын кызмат аткара турган мына кече күнү пескоблок менен урдук. Мен кече жокто пескоблок алдырып бердим. Ушу пескоблок ушул жерге келип ушу 25 миң сом болсо 5 миң сомдук арматура кетти, цемент алдырып бердик. Мына ушунун да азыр устагысынан сырткары турушуна так 35 миң каражат кетти мына ушуга элечи. Мына ушу сиздердин жардамыңыздар туугандар. Ошол эми эмне дейм эми туугандар. Аракетти кылалы колдон келишинче баарыбыз. Ишти токтотпойлу сураныч. Суранып кетем туугандар. Ишти болушунча токтотпойлу. Мына плитаны Кудайга шүгүр биз кечкурун коюп алдык. Эми азыр экинчи этажды ушуну уруп бүтүп эле токтотуп койбостон келгиле бир киришип туруп немени кылалы. Крышаны жабалы туугандар, чатырды жабалы, элдин аманаты. Баарыңыздарга кайрылып кетем. Ушул видеону жок дегенде башкалар менен бөлүшүп, колдон келген болсо жок дегенде 5000 кирпич. 5000 кирпичтичи ар бир адам 10 гана кирпич чечип береличи. Бир адам ошондо 90 сомдон тиет экен. Арматура деп атым эле 500 адам 70 сомдон деп атым эле. Мына арматура келип чечилди. Бул эми каражатка күтүп отурбастан эле ошо бир КАМАЗ кирпичтин каражатына арматураны алып келип алдык. 55 миң сомдук бүгүн материал алып келип түшүрдүк. Мен жок малда мен кийинки видеолордо айтам, кум түшкөн өткөндө 14 миң сомго, ацеп келип түшкөн, ацеп да бир 10 миңге келип атат ошойт. Цемент өткөндө мына цементибизди көргөздүк, аз эле цемент калды, цемент келип түшүргөнбүз. Ошол мен бул жерде кеткенден берки материалдар пескоблок түшүп атат. Мына ушулар сетка мыктар келип атат, майда шүйдө материалдарына бир топ эле тыйындар кетип атат. Ошол тыйындар ушул сиздердин жардамыңыздар. Ушул видеонун алдына реквизиттер коюлат. Сөзсүз колдон келишинче жардам бериңиздер. Ушул видеону башкалар менен сөзсүз бөлүшүп бериңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен сиздерге күндө эми бөлүшүп турам. Ушул иш бүткөнчө барыбыз мындай аракетти кылалы. Жөн эле карап турбайлы суранычы. Рахмат баарыңыздарга. Assalamu алейкум.